А сен жети атаңды билесиңби? Элибизде жети атасын билбеген жетесиз кул дейт. Кыргыздар жаш кезден эле кимдин баласысың, жети атаң ким деп сурап өстүрүшкөн. Бул өз тегиңди унутпоо деген тарбия. Ата бабалар куда түшөрдө эң биринчи тегиң ким деп сурашкан. Жети ата өтмөйүнчө кыз алышкан эмес. Бул ден соолуктун кепилдиги. Жети атага чейин кыз алышпоо кан аралашпоосун алдын алып, тукумдун таза, дени сак болушун камсыздаган. Жетинчи муунда биринчи атанын генетикалык үлүшү 0, бүтүн 100дөн 78% гана калат. Демек жети ата өтсө туугандык дээрлик жоголот. Жети ата кыргыздарда ушундай иретте айтылат. Ата, чоң ата, баба, буба, кубар, жото жана жете. Мен Элимбек, Керимбектин уулу, Ташболоттун небересимин. Айдар, Мамат, Байбугу, Кайып, Абдылда менин жети атам. Тегиңди биле жүр досум. Сен жети атаңды билесиңби? Комментарийге жаз.